Кутмандуу күнүңүздөр менен. Владимир Ленин атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна бүгүнкү кыргыз тили сабагын өтүп берет. Сабак 3-класстар үчүн. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Баарыңарга кутман күн каалайм. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү болсун деп сабагыбызды баштайлы. Балдар, сүрөттө эмнени көрүп турабыз? Күндү. Күн бүт ааламга эмне берет? Күн бүт ааламга жарыктык жана жылуулук берет. Кана эмесе баарыбыз ушул күн сыяктуу бир күлүп, жылмайып алып сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз балдар дистанттык түрдө болот. Анда эмесе дистанттык окуубузга даяр болсоңор, баарыбыз сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү числону туура кылып жазабыз. Биринчи аягыбын айынын, кана числону туура жазгыла. Бизди бүгүнкү жаңы тема китеп эмнеге үйрөтөт. Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты китеп эмнеге үйрөтөрүн, китеп жөнүндө маалымат алып, китепти эмнеге бизге пайдалуу экендигин билүү. Бул бүгүнкү биздин негизги максатыбыз. Эмесе балдар, ВТБшын жазып, темадан кийин ВТБшына катышкан сөздөрдү жазып, сулуу жазууга эмне кылабыз? Жазып чыгабыз. Жазып чыккан соң балдар, баарыбыз анда эмесе көңүл бурдук. Китеп деген эмне? Китеп адамды адам, балким султан кыла турган бирден бир жалгыз курал. Китеп менен куралданган адам баардык тоскоолдукту эч ойлонбой чече алат. Анткени китеп миң түркүн идея, айла амалдардын жана эң мыкты инсандардын кеңештери менен камтылган. Демек балдар, китеп бул биздин аң сенжимизди өстүргөн, биздин келечегибиздеги эң бир биздин акылман кеңешчибиз экен. Китепсиз өскөн бала, балдар, китепсиз өскөн бала суусуз өскөн дарага окшош. Демек, ар бирибиз китепти жакшы окуп, эмне өсүпөнгөн, сулуу өскөн бакка окшошубуз керек экен. Көрдүңөрбү? Китеп окубаган бала бул суусуз өскөн дарага окшош. Эми балдар, китеп бул акыл чырагы, китеп бул билим булагы. Деги эле айтып өтсөк, китеп биздин эң жакын досубуз экен, сырдашыбыз экен. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Демек, китеп биздин билбегенибизди билгизип, мээбизге сезим киргизип, акылыбызга акыл кошуп, билимибизге билим кошуп, бизди эмне өнүп өстүрүп, толуктап турган бул китеп экен. Китеп менен баарыбыз достошолу балдар. Китеп эмнеге үйрөтөт? Карагылачы, сүрөттө эмнени, кимдерди көрүп турасыңар? Сүрөттө биз атасы менен баласын көрүп турабыз. Атасы эмне кылып жатат? Атасы гезит окуп жатат. Баласычы? Баласы атасына китепти кармап, суроо берип жатат балдар, эмне деп сурап жатат. Аны биз азыр билип алабыз. Ал эми китептегичелерде эмнелер турат? Китептегичелерде китептер турат. Демек, баланын атасы, бала, булар китепти көп окуган адамдар экен. Анда эмесе текстке көңүл бурабыз. Биринчи жаңы сөздөргө көңүл бургула. Окутуучу, учитель. Көптү билесиң, много знаешь, үйрөтөт, учит. Мурда, раньше, алыскы өлкөлөр, дальние страны. Китеп эмнеге үйрөтөт? Кана текстке колубузду коюп, биргеликте чогуу окуйбуз. Ата, эмне үчүн сиз көптү билесиз? Деп сурады баласы атасынан. Менин эң жакшы досум жана окутуучум бар, деди атасы. Ал бардыгын билет жана мени үйрөтөт. Сиздин окутуучуңуз кайда? Эмне үчүн мен аны көргөнүм жок?
деди баласы. Ал мына, деди атасы китептерди көрсөтүп. Китептер мага бардыгын үйрөтөт. Мына бул китеп мага алыскы өлкөлөр жөнүндө айтып берди. Ал эми экинчиси адамдар мурда кандай жашагандыгы жөнүндө айтып берди. Китепти канчалык көп окусаң, ошончолук көптү билесиң. Демек балдар, бала атасынан эмне деп сураптыр? Ата, эмне үчүн сиз көптү билесиз дептир, Атасы эмне үчүн көптү билет экен? Демек атасынын эң жакшы, эң жакын окутуучусу, досу бар экен. Бул эмне экен? Албетте, бул китеп. Демек китеп эмнеге үйрөтөт дейт? Китеп алыскы өлкөлөр жөнүндө айтып берет дейт. Китеп биздин адамдардын мурда жашагандыгы тууралуу, мындайча айтканда, тарыхы жөнүндө маалымат берет экен. Китеп бизге көп нерселерди үйрөтөт экен. Анда эмесе балдар, дептерге экинчи көнүгүү деп ушул тексттин суроолоруна жооп беребиз. Текстти дагы өз алдыбызча бир жолу окуп, суроолорго жакшынакай кылып жооп жазып дептерге жазабыз. Кана, сен китеп окуганды жакшы көрөсүңбү? Китеп эмнеге үйрөтөт? Үйүңдө кандай китептер бар? Китепке кандай мамиле кылуу керек? Бул суроолорго өз алдыбызча жооп беребиз. Шашпай сулуу кылып жазгыла. Анда эмесе жагымдуу маанай. Бак шагы менен бак, шакпагы менен шат. Шаттуу бактын шагы көп, шактуу бактын баары көп. Кайталайбыз. Бак шагы менен бак, шакпагы менен шат. Шаттуу бактын шагы көп, шактуу бактын баары көп. Бул бат айтманы жаттап, андан кийин бат айтып үйрөнөбүз, баарыбыз жаттап алабыз. Балдар, улуу педагог айткандай, билимди жакшы сиңирүү үчүн көңүлдүү окуп, жана аны аппетит менен жутуу керек дейт. Мындайча айтканда, майдалап, сиңирип, окуп, андан кийин эмне акылыбызга түйүп алат экенбиз. Демек, майдалап тамакты жеген сыяктуу экен. Эми балдар, табышмакка көң бургула, сүйлөбөйт. Ар нерсени айтып берет. Бүт нерсе, бул нерсе балдарга абдан керек. Ичинде жазып койгон нече сыр бар. Муну кимдер таап берет? Кана, ойлонобуз. Ойлонгучу балдар, жаңы сөздөр бар экен, аны менен да таанышып алабыз. Ар нерсени разное, сыр, тайна, ойлонуп, подумаев. Демек, балдар, ойлондукпу? Бул эмне экен? Бул албетте силердин колуңардагы китебиңер. Азаматтар, бул китеп. Эми балдар, кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Балдар, 4-чү көнүгүүнү үйдө жазабыз, 10-чу беттегин. Ал сүйлөмдөрдү толуктап, көпчектин ордуна сөздөрдү коюп, дептерге сулуу кылып жазабыз. Ал эми эсиңе тут. Кана, кимге, эмнеге деген суроолорго жооп берген сөздөрдү абдан көңүл коюп окуп, аны да билип алабыз. Кана, кимге? Чоң энеме, кимге? Чоң атама, кимге? Мугалимге, кимге? Доско, кимге? Классташка. Балдар, ким деген суроо кыргыз тилинде адамдарга гана берилет. Эмнеге? Эмнеге? Китеп, китепке, дептерге, баракка, китеп, капка. Демек, бул жансыз. Аларга эмне деген суроо берет. Сабакка катышканыңар үчүн балдар, чоң рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Саламатта калгыла. Баардык тапшырмаларды аткарып,